Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштасак. Маанайыңар жагымдуу болсун балдар жана билимиңер күчтүү болсун. Алтын эрежелерди эске салуу менен бүгүнкү сабагыбызды баштасак. Өз алдынча иштейбиз, тыянак чыгара билесиңер, жоопкерчиликтүү болосуңар жана сабакка активдүү катышкыла. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы балдар татаал сүйлөм. Балдар, биз татаал сүйлөмдө кандай сүйлөмдөрдү айтат элек? Эстесек, татаал сүйлөм деп эки же андан ашык сүйлөмдөрдүн өз ара маани жана интонациялык жактан ажырагыс түрдө байланышкан тутумунан туруп, бир бүтүн ойду билдирсе, татаал сүйлөмдөр деп атайбыз балдар. Мисалы балдар, жоокерлер аттарынан түшүп, жөнөйт, бирок бороон ага да болбойт. Бул татаал сүйлөм балдар. Эгер буларды жөнөкөй сүйлөмдөргө айландырсак, жоокерлер аттарынан түшүп, жөнөйт десек, бир сүйлөм менен бүтүп калмак. Бул жерде болсо балдар, эки сүйлөм биригип келип, татаал сүйлөмдү түзүп олтурат. Кийинки сүйлөмгө көңүл бургула. Гүл болбосо багында булбул кайдан сайрасын? Кысканы узун кылган эпчил, кичинени чоң кылган эмгекчил. Демек, бул сүйлөмдөрдүн баардыгы татаал сүйлөм болду. Эми балдар, татаал сүйлөмдөр дагы түзүлүшүнө карай бөлүнөт. Ошол олорго көңүл бургула. Татаал сүйлөмдөр тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн жогоркудай грамматикалык түзүлүшүнүн ар башкалыгына жана ойду бүтүрүп айтуу өзгөчөлүгүнө жараша балдар тең байланыштагы татаал сүйлөм жана багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөм деп бөлүнөт. Эми балдар, биз татаал сүйлөмдөр боюнча көнүгүүлөрдү иштесек, китебиңердин 122 бетин ачкыла жана 123 көнүгүүгө көңүл бургула. Бул жерде балдар татаал сүйлөмдөрдү өзүнчө, жөнөкөй сүйлөмдөрдү өзүнчө дептерге жазып чыккыла. Андан соң мага жибергиле.